Эгерде бирөөгө жолугуп, аны көрүүгө 5 мүнөт убактыңыз болсо, кимге жолугат элеңиз? Апама. Көңүлчөкмүн. Эч кимдин көңүлүн калтыра албайм да. Жок деп айтыш мен үчүн кыйын. Чыныгы доско ушул күнгө чейин дагы деле зармын десем жаңылышпайм мен. Саламатсызбы? Саламатчылык. Алгачкы сурообуз Кубик Калков бул 1965 жылы Жалал Абад областынын Базар Коргон районунда мугалимдин үй бүлөсүндө төрөлгөн бир инсан. Экинчи суроо. Сырттагы көз сынчы көз дейбиз. Сиздин сынчыларга болгон көз карашыңыз кандай? Бул туура. Өзү ар бир адам баласы мындай өзүн кылган ишин, жүргөн жүрүш турушун бирөөнүн сынынан өтсө, бул туура да. Себеби жанагы мындайча айтканда жакшы жагын алып, жаман жагын чийип коесуң да, менин оюм боюнча. Үчүнчү. Койгон максаттарыңыздын баарына жете алдыңызбы? Кудайга шүгүр, ушул күнгө чейин дагы деле изденип келем. Жанагы биздин атабыз Чыңгыз Айтматов айтмакчы, күндөн күнгө адам болуу кыйын деп коет. Ошон үчүн келечекке арканды узун таштап, күндөн күнгө өзгөрүп, колдон келиши тарбияланып, жакшы жагына. Менимче дагы максаттар алдыда бар деп ойлойм. Азыр бардык максатыма жеттим деп айткым келбейт. Себеби дагы көп жашагым келет. Жакшы. Төртүнчү. Дүйнөдө жалаң жакшы адамдар жашаса кандай болмок? Жок, буга мен кошула албайм. Себеби ак менен кара болуп бөлүнөт туурабы? Бул түстү эле бөлсөк, мисалы. Жашоодо дагы ошондой. Эмне үчүн аба бир муздак, бир суук болот. Суу дагы таза болот, мындай чында кир суу болот. Ансарындай бардыгы эле жакшы болуп калса болбойт. Анда бардыгы жаман болуп калса дагы болбойт. Жаман жок, жакшы адамды биле албайсың да. Жакшы адамды жаман жок болсо бардыгынын жакшы экенин билбейсиң. Ал арасында жүрө берет да билинбей. Ошон үчүн андай болушу мүмкүн эмес. Бешинчи. Балдарыңызга дайыма айткан 3 кеңеш. 3 кеңешим дайыма айтамын. Жалган сүйлөбө дейм. Эң биринчи эле ушул. Улууну урматта дейм. Анан ата энеңди сыйла дейм дайыма. Каяктан жаралганын билип жүрүш керек да адам баласы, ошол. Жакшы. Алтынчы. Кайсы сапаттарыңыздан арыла албай жүрөсүз? Көңүлчөкмүн. Эч кимдин көңүлүн калтыра албайм да. Жок деп айтыш мен үчүн кыйын. Ушундай колуман келбеген нерсени дагы аракет кылып көрөйүн деп ушул нерседен мындай эми барган сайын кичине көнүп келатам. Мындай жок болсо жок деп эле айтып, болбойт деп эле айтып, мындай канга да. Анан ак көңүл, мына ушу көңүлүн калтыргым келбейт, ооруткум келбейт бирөөнүчө. Колдон келишинче, колумдан келбесе да башка бирөөгө айтып ушул жардам берилип каламбы деген ойдо да, мындайча айтканда. Жетинчи. Биз чыныгы досторго эмнеге муктажбыз? Чыныгы досторго дос көп болот экен. Мен жарым кылым жашагы чакты өтө көп досторду көрдүм да. Достор жөнүндө ырларым да бар. Bir gün çiğde toydomun, ertesine oştomun, razı olan Kuday'a karşı dostlarımın koşkanın, çakırganda çöldömün, çankaganda göldömün, dostlarımды güldürüp çarşabastan жүрөмүн. 100 сом pulun bolguça, 100 dosung bolsaçı, toy kılganda dostlarım şul toyxanаңа толсачы. Бирок билип алгын дос, айтсам кулак салгын дос, ар кандай дос болот. Амал дос болот, арак дос болот, акча дос болот, аял дос болот. Акча досум бар эле, бир чоң болуп калды эле, акча сурап барсам жок дегенге дайым ушундай. Арак досум бар эле, аянбаган бар эле. Ичкен адам аянбайт да.
Бирок аялына таарынып ичип жүрөт дагы эле. Акча аял досум бар эле. Аял тандайт дагы эле. Бул көп үйлөнгөн достор. Ата келип балдары айран сүт казар эле. Балдарын карабастан башка бир жылуу жер. Ошон үчүн бул жашоодо достун мен ушул 4 түргө бөлүп койдум. Ошон үчүн 100 досум болсо, анын арасында сага күйгөнү болот. Сенин акчаң барда дос болгон достор болот. Амалың барда келип дос болгондор болот. Сени сатып кеткен достор болот. Кыскасы, чыныгы доско ушул күнгө чейин дагы деле зармын десем жаңылышпайм мен. Бирок Кудайга шүгүр досторум көп. Жакшы. 8-чи, адамдагы баалаган 3 сапатыңыз. Адам баласын мен акыл эсине карап, адамгерчилигине карап баалайм дайыма. Анан жөнөкөйлүк сапатына карап. 9-чу, эркек унутат, бирок кечирбейт дейт. Сиздин көз караш. Эркек унутат, бирок кечирбейт. Менимче адам баласы болгондон кийин бул жарык дүйнөдө кечиримдүү болуш керек. Бул кечирбейт дегенге бул мен кошула албайм. Унутушу мүмкүн. Адам баласын жаш өткөн сайын унутчак болуп калат. Кээде мен деле унутам. Мага эстетип кой деп атпаймынбы? Себеби ар кандай ситуация болот. Эгерде көбүрөөк операция болуп, мындай наркоз алгандар унутчак болуп калат. Жылдан жылга адам баласы өзү ушундай болуп калат да, мен байкайм да, бизден улуулардан байкайм, өзүмдөн байкайм. Азыр машинаны жаптымбы, жаппадым, жаап коюп келатып, кайра жапкан жок окшойм деп барып ишенбейсиң да, ошончалык барып. Кыскасы ушундай да. Бир үй бүлө аябай бактылуу жашайт экен. 60га чыгышыптыр, экөө тең экен, күйөөсү менен аялы. 40 жыл чогуу жашашыптыр. 40 жыл чогуу жашадык, 60га чыктык деп 60 киши чакырып, юбилей өткөрүп, банкет өткөрүптүр. Аябай банкет кызып, той шарактап атканда эле асмандан сыйкырчы түшүптүр. Сыйкырчы келип айтыптыр: "Силер бири-бириңерге жалган сүйлөгөн таза үй бүлө экенсиңер. Ала жипти аттабапсыңар. 40 жыл чогуу бактылуу жашапсыңар. Ошон үчүн мен силерге бирден калоо тилеңерди аткарганы келдим. Сурагыла эмне каласыңар?" Десе аялы бир кол көтөрүптүр. "Мейли, сура. Биз күйөөм экөөбүз шунчалык бактылуу жашадык 40 жылдан бери. Кудайга шүгүр балдарды бутка койдук. Үйүбүз бар, жайыбыз бар, бар жогубуз бар. Бизге байлыктын деле кереги жок. Калган өмүрүбүздү күйөөм экөөбүз дүйнө кыдырсак, дедик эле, жер көрсөк, эл таанысак, ошон үчүн бизге бир самолет бер" дептир. Десе, "Мейли" дептир, самолетту гүлчүн карматып коюптур. Күйөөсүнөн сураптыр: "Сага эмне керек?" десе, күйөөсү ойлонуп, аялын бир карап, жерди бир карап, "Ушул аялым менен 40 жылдан бери чогуу жашап атам. Жашартып койсом кантет" деп, эркек кишинин оюна ошол келет да. Башка аял алгысы келип, жаш. Анан сыйкырчы айтыптыр: "Бол, сурабайсың батыраак, мен шашып атам" десе, "Мага менден 30 жаш кичүү аял бер" дептир. Десе, аялы жанагы сүйүнүп аткан аял чалкасынан кетип эсоп, сыйкырчы да таң калыптыр. "Мен силерди мактап аттым эле, бул жагы кызык болуп калды. Эми мейли, айтылган сөз, атылган ок, аткарайын. Сенин аялың сенден 30 жаш кичүү болсунбу?" десе, "Ооба." Ахалай куф суф деген экен, жанагы эркек 90го чыгып калыптыр да. Зато аялы 60 жаш кичүү. 30 жаш кичүү. Ошон үчүн ар бир инсан өзүнүн сүйгөн жары менен бактылуу жашап, өмүр сүрсө, бактылуу, карылык болсо, ошол күндөргө жеткирсин Кудай таалам. Силердин да ишиңерге ийгилик болсун. 10-чу сурообуз. Эгерде бирөөгө жолугуп, аны көрүүгө 5 мүнөт убактыңыз болсо, кимге жолугат элеңиз? Апама, атама. Кыскасы, менин ушул ийгиликтеримди көрбөй, апам раматылык эрте эле өтүп кеткен да.
Мен 15 жашымда эле. Ошон үчүн кимдир бирөө апага зар, кимдир бирөө апага кар дейт. Мен ушу апама жолукпакмын. 11. Куудулсуңго күлдүрчү дегендерге эмне деп жооп кайтарасыз? Буга Манас Бердибек Раматылы Куудул жакшы жооп берчү эле да. Күнүгө күлдүрчү элем, бүгүн күлдүргүч жерим боюман түшүп калды деп тамашалачу эле да. Мындайча айткандачы. Эми ал ситуациядан бир нерсени күлдүрүш үчүн ошол күлдүргөнгө себеп болуш керек да. Анан сен куудулсуң күлдүр дегенге мен сразу эле айтмакмын. Мен андай магнитофон эмесмин, сен сразу күлдүрүүгө дей депчи. Ал нерсе отурган ситуациядан келип bir темага байланышканда, учурда бир күлкүлүү сөз керек болсо, ошондо айтылышы мүмкүн да. Анан эми концертте болсо, чыгып элди күлдүрөсүң сахнадан. Ал жерде өзүңдүн образыңды жаратып, өзүңдүн номериңди айтасың, монологуңду айтасың. Бул башка нерсе. Негизи жашооңузда ушул сөздө көп угасызбы? Ооба. Эми мындай мен аракет кылам. Себеби кээ бир элдер мени куудул катары кабыл алат. Кээ бир элдер мени ырчы катары кабыл алат. Кээ бир элдер жөн эле Кубик Калыков катары кабыл алышы мүмкүн. Ошон үчүн барган жерде көп той ашта болосуң, конокто болосуң, башка жакта болосуң, колдон келишинче мен бир аз сүйлөбөй угуп отурам да, элдин психологиясын байкаш үчүн. Андан кийин сууну сиңген жерге септегендей, эгерде сатира юморго жакын болсо, мен колдон келишинче жанагынтип акылдуу болуп нерселерди айтат го, сен сөз айтып койчу дегенде. Ошол жерде мен лучше бир куудул сөз же анекдот айтып койгонун туура көрөм да. Сенден ошону күтөт да. Анан бул жактагылар баардыгы, аксакалдар, дегендер баардыгы ушундай акылдуу сөздөрдү айтып келсе, сен деле аларга кошулуп акылдуу болуп, акылдуу сөз айтып, же бир насаат айтыштын кереги жок да. Өзүңдөн улуу кишилердин алдында сөз түрдө ошолордон кийин сүйлөгөнгө аракет кылып, олардын көңүлүн көтөрүп бир нерсени күлдүрүп койсоң, курсам болуп калат. Бул өзүнүн ишин кылды. Туура эле. Бизден акылдуу болуп өзүн көрсөткөн жок. Агерде ырдай турган болсо, ырдап кой десе, ырдап коесуң. Анын эч немеси жок. Ал жерде жок, мен паланча болсум, мен о тияктан келсем, анан мен мындай артист болсом, тигинде эмгек сиңирген эл артист болсом, деп өзүңдү бийик коюп отуруштун кереги жок. Сени элдер, ошол тегерегиңдеги айлан чөйрөңдөгү эл кандай кабыл алса, ошондой мамиле жасаш керек. Ошондо туура болот да, менин оюм боюнча. Мен ошон үчүн той болобу, концерт болобу, кандай жерде болбойн, мен элдин деңгээлин, чувство юморун, ырга болгон бардык нерсени айтып көрөм. Кайсыл жака эл жакшы кабыл алса, ошол направлениеде, ошол багыт менен ошол той ашты өткөрүшкө аракет кылыш керек да. Ошондо жагасын бардыгына. Эч качан бир той же бул концерт эмес, сценарий менен өткөрдү, андай болбойт. Той деген бул импровизация болуш керек да. Ошон үчүн азыр той ашта көп жүрүп эле биз мурдагы концерт сахнадан алыстап, ошон менен оокат тапкан үчүн көп нерсени ушул той үчүн жасай баштадык да, почему ошого даярданып тойго. Бүгүн мындай алып барайын, бүгүн мындай алып барайын. Концерт койгонго азыр мүмкүнчүлүк жок, өзүң көрүп атасың. Бизде карантин болгондон бери концерт жөнүндө ой деле жок, даярдашты. Быйыл 55 жашымда өткөрөйүн дегем. Жок, концерт уруксат жок. Азырга чейин эч нерсе чечиле деп көрдү. Ошон үчүн тынччылык болсо, аманчылык болсо өткөрөбүз. Жакшы. 12. Куудулдун бул жашоодогу миссиясы кандай? Менин оюм боюнча, эми ар кандай куудулдар бар. Ар кандай сатириктер бар. Ар кандай тамашачылар бар. Азыркы жаш балдар чыгып аткан комедия клуб немелер бүт бардыгы. Куудул
миссиясы адамдардың өзіне байқалбаған терс көріністерін күлкі арқылы елдерге күзгі қылып көрсету. Ошол сенің күлкің менен, сенің тамашаң менен ал өз тарбиялаш керек. Ошол кемчилдигин ташташ керек. Вот ушундай миссия болуш керек да. Күлкү аркылуу. А күлдүрөт десе шымың чеч башына кийип алыштын кереги жок. Анда күлө берет. Бирөөнү мазактасаң деле күлөт. Же бир саясатчыны шылдыңдасаң деле күлөт эл. Бирок бул кудулдун мындан немеси эмес да. Кудул деген сөз элдин көңүлүн көтөр, күлдүр. Бирок колдон келишинче бир айтайын деген оюң, бир тарбиялык жагың, күзгү сыяктуу ошол нерсени көрсөтүш керек да. Колдон келишинче бир эсте кала турган нерсени. Жакшы. 13-чү сурообуз. Кандай адам уяты жок адам? Жалган сүйлөгөн адам уяты жок. Бирөөнү алдаган кишинин уяты жок. Мен дайым айтып келем, саясатты кыскача айтканда. Өзүнүн аялына жалган сүйлөгөн адам бул адепсиздик да. Өзүнүн дос жарын алдаган адам бул алдамчылык болот. Анан бүткүл элди алдаган адам бул саясатчы да, мындай. Кээде ушундай мага түйүлөт. Жалган сүйлөлө уят. Буга пример мисалы балчыкта жаткан маска күлөсүңбү, же диванда отурган уйга күлөсүңбү деп сурайсың да, мисалы. Кыздарды текшергин келсечи. Бирок ар нерсенин мындайча айтканда боор ооруган жагы да болот да. Ал эмне болуп жатып калды балчыкка? Эмне себептен ичти? Эмне себеп болду ошонун ушундай күнгө кабылышына? Эмне деген турмушуна таарынып жүрөт ал адам? Вот ошол жакта да бардыгы. Бирөө жылаңач чыгып, ыйлап көчөдө жүрсө, ошого күлүш керек эмес. Ошону түшүнүш керек. Ал уят эмес да. Ал себеби уже немесин жоготуп койгон. Ошо адам баласы өзүн өзү жоготуп коюп, ошентип чыгып кетиши мүмкүн. Анан уят мен үчүн эң уят ушул жалган сүйлөп уят болуш да, жалганчылыкта. Анекдот деп калдыңыз. Мүмкүн болсо бизге бир анекдот айтып бере аласызбы? Азыр шаарда пробка көп да. Маршруткада тыгылып бир күнү баратсак, пробка болуп туруп калдык Бака көчөсүндө. Бул болгон эле окуя. Анан бир аксакал айтып калды. Балам, могул жака салсаң, мындайынан тегеренген жол бар. Көчөлөрдү аралап, рабочий городоктон чыгып каласың деп айтып калды. Бардыгы сүйүнүп кеттик маршруткада. Мен да баняга бараткам. Водитель да, шофер да сүйүнүп кетти. Кайдайын, оң кайда дедим. Айда бурду, кетип баратабыз, бир таш жолдор менен сол кайда деді, сол кайда. Бир кычыктарга кирип барган, бир жерге барып, токтот ушул жерге. Ушул жерде мен түшүп калайын, калып калайын деди. Анан азыр силер деди, мындай барып туруп, бияка буруп туруп, мыяка буруп туруп, мындай барып туруп, бияка чыксаңар, ошо жолдон чыгып каласыңар деди. Түшүп калды, калып калды. Анан водительди ары айдадык, бери айдадык, чыкпай тупик, ага такалып, буга такалып, анан кийин кайра бурулуп, анан кайра өзүбүздүн жолго чыктык да. Көрсөттү аксакал, ушу өзүнүн үйүнө жетип алайын деп эле ошол көчөгө айдаткан экен да. Азыр илгери мен биринчи сахнага айтып чыксам, эч ким анча түшүнбөдү эле да. Бирөө шофер машинеси менен келатса, анда бизде кой элек болчу, умный город, шаардагы немелерчи, камералар. Анан бирөө келет, 40 менен жүрүп турган жерден 80 менен айдап өтүп кетиптир да. Шаракка тартып коюшат. Анан тип карап таң калыптыр. Мына жерде ушул кичинекей коробканын ичинде бирөө отурат.
кантип мени көрүп калды деп. Кайра тегеренип, bir kvartal тегеренип кайра келип dedi. Кайра келип 60 менен айдап көрүптүр. 60 менен өтсө дагы шарак кылып тартып коюптур. Анан ничего себе деп кайра келиптир дагы. Эми 50 менен өтөйүнчү. 50 менен өтсө дагы тартыптыр. Анан кайра тегеренип дагы 40 менен дагы 30 менен акырын жермелеп келатса. Дагы тартыптыр, шарак кылып. Анан токтоптур дагы түшүп, жана камераны карап сөгүп. Sen коррупционер экенсиң. Мени жөн эле акчам алдап атасың тиги бул деп сөгүнүп кетиптир үйүнө. Анан бир жумадан кийин тиги кишинин үйүнө 4 квитанция келиптир, штрафный. Без ремен айдаганыбыз үчүн дегенди. Ансырандай ошол мен мындан 5 жыл мурда 6 жыл мурда айттым эле ушул анекдотту. Анда бизге келе элек болчу да, чет өлкөдө бар эле анда. Мен ошактан көрүп келип анан бизде болсо ушундай болсо керек деген ойду айткан анекдот эле. Анан сахнадан айтып чыктым, кийин эле бизге дагы келди ошол. 14-суроо. Оң колуң менен берген садаганы сол колуң билбеш керек дейт. Кайрымдуулук иштерге барып турасызбы? Сөзсүз колдон келишинче жасаган келатам ушул күнгө чейин деле бардай болупчу. Жок маалда өзүм жок деп мүнкүрөбөйм, бирок жардам бере албай калган учурда башка бирөөлөргө айтам. Колунда барларга могул жакшы эме ушуна кыйналып калыптыр, жардам берип кой деп. Анан кылган ишти эч качан милдет кылбаш керек. Бул садага бергенде айтыштын деле кереги жок, көп реклама кылыштын деле кереги жок. Колдон келсе Кудай Таалам өзү көрүп турат сени берген садакаңды, кылган садакаңды. Акыретте ал эсепке алынат деп коет. Бул туура сөз. Анан эл көрсүнгө кылбаш керек да мындай нерсени. Буну билдирбей эле жасап койсо болот. Мен айта берсем андай немелерим көп. Анын баардыгын ушундай кылган эле мен мынчанчы жыл мынага берген элем. Анан мечитке мынча жолу мынтип мал апарып бердим деп алардын айтып отуруштун кереги жок да. Кылган адам унчукпай эле кыла берет. Аны Кудай үчүн кылат. Ошон үчүн Кудайга деп садака берилет. Ошо кылган ишин соц тармакка жарыялагандарга кандай көз караштасыз? Эми жанагынтип элдер кылбады, ушунча болуп туруп бербеди дей берсе анан кийин ошентип көрсөтүшкө туура келип атат да. Ал деле туура эле, бирок ар кимдин өзүнүн немеси да, мындайча айтканда. Эми бербейт атай, кылбайт атай деп азыр эл өзүндө элек жок экен. Кээде ойлойсуң, берип жаман көрсө, бербей жаман көр. Берсең деле жаман болсоң, бербесең деле андан көрө бербей эле коюш керек экен дейсиң да. Ошон үчүн ал соц тармактардан чыгарып аткандарга деле туура эле ал эч кандай немеси жок. Мен просто милдет кылбаш керек деп атам. Ошо бергениңди. Себеби бирөөгө жакшылык кылсаң, андан кайтпаса, башка бирөөдөн кайтат. Сөзсүз түрдө кайтат. Бул ушундай ой болуш керек. Анан бул берет экен деп эле бир жолу кечке колунан келип турган нерсени эч качан Кудайдан сураба дейт. Буту колуң сопса турса. Мына мен эртең менен неберемди садикке киргизип турсам, бирөө ичкен, баш ооруган бирөө да, мындайча айтканда мен жаман адам деп айта албайм. Ал деле бир турмушуна тартынып жүргөн. 5-6 сом берши көбүктөдү. Мен просто женим келди да, мен жанымда акча жок эле, чынында мен үйдөн спортивный кийимге бойдон чыгам. Анан акча жок эле дедим, чынында эле. Мына чөнтөгүмө кара. Болсо бермекмин, сен башың ооруп каларын билбепмин эртең менен бүгүн. Анан ошол садиктин жанына келип алып, ушундай наристелердин алдында ушундай акыбалда келип акча сурап, буту колу сопсо адамдын ошундай башым оорутат, башым акча берси дегени туура эмес көрүнүш да. Кээде мечитке баратсаң, жума намазга баратсаң ушинтип сурайт кээбирлер. Ошол мечитке жакын жерге туруп алып сурайт. Ошон үчүн адамдардын өзүнө инсап берсин.
Адамдардын өзүнө ушу маданият берсин. Биз качан ошол нерсени өзүбүз калтырмайынча калбайт деген нерседе. 15-ші сұрауыз. Келечекте Кыргызстанды кандай элестетесиз? Адам баласы үмүт менен жашаш керек. Ошон үчүн биздин келечегибиз кантип жаман болсун дегим келет. Келечекте жакшы муун биздин тарбиябыз менен чоңойгон келечек болушун каалайм. Ошондой таза муун болсо, бардык жагынан таза, көкүрөгү да таза, ден соолугу дагы таза, акыл эси дагы таза. Ушунча нерсени биз көрдүк. Бизден мурдагылар андан да кыйынчылыкта көргөн согуш маалды. Биз азыр мындай болду десек, атамдар айтчу, силер жаман жашоону көргөн эмессиңер балам. Мына биз ачарчылыкта биз болгонбуз. 50-жылы мындай болгон, 45-жылы мындай болгон, согуштан кийин мындай болгон. Анысарындай ушунчалыгына Кудайга шүгүр дешибиз керек да. Биздин балдарыбыз бизден дагы жакшы жашасын деп аракет кылып келебиз. Ошон үчүн мен келечекте ушундай жакшынакай Кыргызстанды башка мамлекеттерден кем болбогон, аты чыккан ушундай мамлекет болушуна мен көзүм жетет да. Бизде бардык мүмкүнчүлүк бар. Только ушул биз ошону туура пайдаланууга айтабыз. Ошол эле. Алдым жуттумдар, жанагы көрбөгөндүн көргөнү курусун дегенде. Шунчалык байлык кендерди өзүн ыра көрүп эле өзүм байысам болду деген адамдардын айынан, ач көздүктөрдүн айынан, азыркы тил менен коррупционерлердин айынан дегенде, мейли сен тапыр-тупыр кылып өзүңө заңыратып үйдү салып койдуң. Эч ким жашабаган үйдү. Өзүң болсо бир жакта жүрөсүң. Ал эмне сенин күмбөзүңбү? Мен таң калам да, ал жашайм деген адам өзүнө ылайык үй салса, бирөөнү көрсүн эмес. Ал бар өмүр бою сен алдында жашабагандан кийин Кудай берген өмүрдү жашайт. Неге ошол чалык? Кыскасы айта берсе арман көп. Мен андан көрө ошондой немени көргүм келет да, биздин келечегибизди. Келечекте Кыргызстанды бардык жагынан жетишкен, башка мамлекеттерден кемчилиги жок, башка улуттар суктанган Кыргыз деген биздин улуу эл экенин даңазалаган күнгө жеткибиз келет да. Мен аябай бактылуумун, себеби биз эки кылымды көрүп калдык да, 20-кылым менен 21-кылымдын ортосунда. Мындан дагы көрдүк, бул кылымдан, жаңы кылымдан дагы көрүп атабыз. 10 жылда шунчалык нерсе өзгөрүп кетет деп эч элестетпейт элек да мурда. Көрсө ушундай да болот экен. 10 жыл эмес, 1 жылда өзгөрүп кетет экен. Өзгөрүп атабыз. Алып нерсе. Үмүт менен жашайбыз. Жакшы ниет жарым рызык дейт. Биздин келечегибиз мындан да жакшы болуш керек. Элибиз дагы жакшы жашаш керек. Ошол. Качан гана биз мына бардык жаман касиеттерибизди жойсок, адам менен адам дейт. Ошон үчүн адам болуп төрөлгөндөн кийин адам бойдон калышыбыз керек да бул жашоодо. Ошондо бардыгы жакшы болот. Мен ошону каалайт элем. Ошону тилейт элем Кудайдан. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Алтындай убактыңызды бөлүп, эфирге келип бергениңиз үчүн. Келиңиз, сизге эркин микрофон. Чоң рахмат, жигиттер. Мына биринчиден ушул силердин Кыргызстан каналына ыраазымын, ушинтип чакырып, эстеп, алтындай убактыңарды мага бөлүп, колдон келишинче суроолорго жооп берип дегендей. Силерге ийгилик болсун. Кыргызстан каналын көрөм мен дайым эле. Бардык каналдарды көрөм.
бири-бирин салыштырып көрөм. Ошон үчүн силердин ишиңерге ийгилик болсун. Элибизге болсо мен эң биринчиден аманчылык, тынчтылык, чың ден соолук каалайт элем. Ушул апаттан аман эсен чыксак, илгеркидей эле аман эсен бири-бирибизге көз карашыбыз түз болуп, жанагындай жаман касиеттерден арылып, үйүбүздө жакшылыкка дасторкондор жайылып, дайым эле күлүп жайнап, ушул аздыр көптүр жашоо экен, оомал төкмөл дүйнө дейт. Бул асманга устун болгон эч ким жок. Ошон үчүн ушунчалык тобо дейли дагы, ушунчалык каниет кылалы. Кудайга шүгүр дейли, бардыгы жакшы. Мындан дагы жакшы болот деп ойлойм мен. Ошон үчүн эң биринчи ушул аман бололу бардыгыбыз, ден соолугубуз чың болсун.